2006 жылдары Кыргызстанда жаңы партия түзүлгөндө, бул партиянын аты Ата журт болгон. Ата журттун түптөгөн түскөн кишилер булар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтер болгондо. Мисалы мен бир экинчи рядтарда тургам да, ошол убактарда алардын артында турганбыз. Анан мен калп болбойт, эч качан Садыр Жапаровка дагы, Камчыбек Ташиевке да эч качан мен өмүрүмдө калп айткан эмесмин да. Бул менин принципим да. Анан түнү мен ойлонуп чыктым. Кече түнү урматтуу Садыр Нуркожоевич президентибиз адагы жана чечимден кийин жакшы уктабады да. Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев адагы ооруп атат. Адагы кыйналды да кечечи. Мен экөөнүн тең уулумун да, анын өзүм атыман айтып кетким келе атат да, жоопкерчиликти алыпчы. Экөө тең, бирөө всенародно избранный президент Садыр Жапаров. Камчыбек Ташиев кыргыз эл баатыры. Экөө биригип чек аранын маселени чечти, эч качан чечилген жок. Экономиканы канча өстүрдү. Мен 6-созда депутат болуп турганда, биз 2 миллиарддан ашпачык бюджетибиз. Азыр расходная часть 10 миллиардка чейин чыгып кетти. То есть бул 5 жылда болуп аткан ушундай көрүнүштөрдө. То есть мамлекет жакшы нуктап атат, өнүгүп атат. Эми жумушта биз деле өзүбүздүн жакындарыбыз менен кээде производственный издержки деп коет да. Андай мындай түшүнбөй калгандар болот. Ошон үчүн мен чакырат элем. Өзүмдүн 2 досумду баары жакшы болот. Баарыбыз бир болобуз. Астыга койгон максаттарды жетебиз. Экөө тең кыргыз элинин патриоту, экөө тең эл дегенде, журт дегенде ичип аткан суусун, жеп аткан тамагын тыштап чуркап кетет да. Ошон үчүн биз дагы парламент ушул күндөрү бөлүнбөй, жарылбай, бүт баарыбыз ынтымакта бир туруп койсок, мен ишенем, Кыргызстан кубаттуу мамлекет болот. Бүт элибиз, журтубуздун турмушун оңдоп, бардык койгон максаттарга жетебиз депчи.